Учурда бир гана кыргыз эл эмес, жалпы дүйнө жүзүнөн 60тан ашуун өлкөсү күтүп жаткан 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюну салтанаттуу ачылыш аземине аз гана күнү калды. Мына ушул дүйнөлүк деңгээлдеги бул иш-чара кандай өтөт экен, кандай даярдыктар жүрүп жатат деген суроолорго жооп алуу максатында Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чарага биз көлдү көздөй, мына ушул Кырчын жайлоосун көздөй 2 күндүк иш сапар тарттык. Бул жерде бардык даярдыктарды сиздер менен азыр чогуу көрмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Алдыда кызыктуу мүнөттөрдү 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна кандай даярдыктар көрүп жатат, каяктан коноктор келет, ачылышы кандай болот жана башка ушул суроолорго сиздер менен биргеликте чогуу жооп алмакчыбыз. Алгач сиздерди көчмөндөр оюнунун ачылыш аземиндеги жагдайлар тууралуу тааныштыра кетсек. 2018 жылдын 2-сентябрында этникалык маданиятты өнүктүрүү борбору Чолпон Ата шаарынын ат майданында 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун салтанаттуу ачылышы болот. Салтанаттуу ачылыш 3 бөлүктү камтып, эң алгач көрүүчүлөргө театралдаштырылган оюн зоок көрсөтүлүп, андан соң катышуучулар өз мамлекетинин байрагын көтөрүп чыгышат. Президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, салтанаттын официалдуу бөлүгүн ачып берет. Көчмөндөр оюнунда театралдаштырылган оюн зоок 9 бөлүктү камтып, анын ар бири көчмөн элдин образын, ума эни жана дүйнөгө белгилүү манас эпосун, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кошо камтыйт. Ипподром ачылыш аземге карата бир топ даярдыктардын үстүндө оңдоп түзүү, ат майданды кеңейтүү, тазалоо, коопсуздук, уюштуруу иштерин жүргүзүп, бир топ адам иштеп жатат. Коопсуздугу боюнча биз МВД менен иштеп жатабыз тыгыз. 6000ге жакын МВДдан коопсуздукту көзөмөлдөө боюнча кишилер келет. Ушул көзөмөл боюнча 3 кордон болот. Сүйлөшүүлөр боюнча Чолпон Ата менен бул Бостердин киребериш жеринде 1-чи кордон, 2-чи бул киребериш жеринде турникеттерде болсо служба госохраналары менен СМБ, МВД, даже Нацгвардиянын кишилери туруп, ошол жерде коопсуздук боюнча көзөмөл болот. Ошондой эле биздин жанакы сатылып аткан билеттерибизги дагы аябай жакшы көңүл буруп жатабыз. Жана QR код деген система болот. Ошол башка жанакындай подделка билеттер болуп калса, ошону биз киргизбегенге аракет кылабыз. Биздин QR коддор менен ошол бизден сатып алган кишилер ошол жерге кирет. Бардык отургучтарга нумерация коюп, киребериштеги сырдалтуу жерлерди, аркаларды сырдап, автопарковкадан тиешелүү косметикалык ремонттор өттү. Ипподром болсо 3-чү көчмөндөр оюнун өткөрүүгө толук даяр. Эл аралык көчмөндөр алымы аталыштагы этномаданий фестивали 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун эң маанилүү бөлүгү болуп эсептелинет. Этномаданий фестиваль көчмөн элдердин каада салтын сактоо жана өнүктүрүү, унутта калтырбоо максатында өткөрүлөт. Фестивалдын жүрүшүндө этно-ырлар, этно-бийлер, этно-мода, этно-базар, этно-үй көргөзүлүп, андан сырткары жомок айтуу өнөрү дагы камтылган. Бул фестиваль 3-сентябрдан 7-сентябрга чейин Ысык көлдүн жээгинде Номад аталган амфитеатрда көрсөтүлөт. Амфитеатр Номад бул Бостери деген айылдан өткөндөн кийин 3 километрде. 3 километр өтүп эле ушул чоң трассадан көл жака жүргүсө, кетсе ушул жерде ушундай бир жакшы жаңы амфитеатр салынган. Биз ушул Салымбеков мырзага рахмат айтабыз, анткени акысыз өзүнүн ушундай салымы кылып бизге берди. Көп жабдуу жагынан да жардам берип атат. Ушул жерде бир жакшы кызык. Бул деген Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өткөрө турган эл аралык деңгээлде иш-чара болуп атат. Спорт оюндарына 58 мамлекет жалпы жонунан 1998 спортчу катыша тургандыктарын билдиришти. Ат үстүндө ойногон кыргыз жигиттеринин даярдыктары дагы күчтүү экени көрүнүп турду. Даярдыктарыбыз Кудай буйруса жакшы эле болуп атат. Ушу 1-августта келгенбиз бул жака. Буга чейин дагы Бишкектен жана Чуңкурчак жайлоосунда машыгып балдарыбыз. Анан ушу 1-августтан баштап бул жакта машыгып атабыз. Көлдүн жээгинде, тоого машыгып. Кааласа буйрса жеңебиз. Табиаты кооз Кырчын жайлоосунда 1000 боз үй тигүүгө даярдыктар көрүлүп жатат. Кырчын жайлоосунда түрдүү оюн зоок, боз үйгө байланышкан сынактар өткөрүлмөкчү. Эң башкы кызыктуусу келген конокторго 1000ден ашуун катышуучу
катышкан көчмөндөрдүн алтын кылыматы алыштагы театралдаштырылган аткаруу көрсөтүлүп, анда каада салт, ыр бий, көчмөндөрдүн оюну, улуттук тамак аштар, улуттук кийимдер, боз үйдү бат тигип кайра бат чечүү боюнча сынак болот. Жерге көзүңүз көрүп аткан жерде чоң ушу ыйык сахнада кыргыз каганатын коюп атабыз. Бул алтын доор деп аталат. Чоң театралдаштырган чоң бир оюн-зоок программасы болот. 1 сааттык. Андан сырткары ар бир областтардын да өздөрүнүн даярдалган театралдык программалары болот. Бүгүнкү күндө Кырчын жайлоосундагы курулуш жумуштары негизинен 85-90%га жакын бүтүп калды. 2 күндүн ичинде бүткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Мурунку экинчи көчмөндөр оюнунда болгон экөөнүн айырмачылыгы быйыл мындайча алганда более детально иштеп чыктык проектлерди. Быйыл ошол проектлерди иштеп атканда биз негизги заказчик бул Темиров айыл өкмөтү. Гострой тарабынан биз долбоорлоо иштерин баарын бекерге мындай спонсорлук бүтүрүп бердик. Жана келип бул жерде ушу курулушуна консультациялык жана башка жардамдар берип жатабыз. 2018 жылдын 10 августуна карата Кырчын жайлоосуна алып баруучу 34 чакырым автожолду шагыл менен оңдоп түзөө иштери аяктады. Көчмөндөр оюну боюнча негизинен бизге көп тапшырмалар болду. Ошолордун ичинен өзүңүздөр турган бул жол Григорьевка көл Кашкасуу бияк жагынан келет. Анан Семеновка Кырчын жайлоосуна келген жол. Семеновка Кырчын жайлоосуна келген жолдун узундугу 16 километр. Ал эми Григорьевка көл Кашкасуу жолу мына бияктан келген жол. Анын узундугу 13,7 километр бул жерге чейин. А ортодо моореки перевальный участок бул Белдичи. Биз быйыл кошумча кошуп жасадык. Жалпы жолунан 38 километр жолда. Ушул 38 километр жолду биз уже жасап бүттүк. Бир 10 чакты күн болду жасап бүткөнүбүзгө. Азыр болсо акыркы жагы знактарын коюп, актап сырдоо иштерин гана кылып атабыз. Учурда көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине билеттер толугу менен сатылып бүтүп, жабылуу аземине сатылып жаткан учуру. Эске сала кетсек, билеттерди көбүнчө чет өлкөлүк коноктор алган.